Бүгүнкү сабактын темасы жумушчу кыймылы таптардын атаандаштыгы. Жумушчу кыймылы кантип пайда болот, эмненин негизинде келип чыгат жана таптардын атаандаштыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эмгек рыногунда эмгекке болгон суроо талаптын азаюусунун натыйжасында жумушчу кыймылы келип чыгат. Товардык рынок менен салыштырып көрсөк, товардык рынокто дагы атаандаштык бар. Сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда. Сатуучу кымбатыраак саткысы келет. Карама каршы экөөнүн ортосунда кымбат саткысы келет. Ал эми сатып алуучу болсо, арзан сатып алышы керек. Арзан сатып алууну каалайт. Мына ушул экөөнүн ортосундагы карама каршылык, сатуучу менен сатып алуучунун ортосундагы. Эгерде сатуучу помидор сатып атса, помидордун баасы кымбат болсо, сатып алуучу анын жанына туруп бир элдерди чогултуп кымбат сатып атат деп кыйкырык чыгарууга акысы жок. Себеби өндүрүүчү же сатуучу өзү өндүрдү, товарынын баасын рынок экономикасында, рынокто өзү коет, сатып алуучулардын чөнтөгүнө жараша. Ал эми ушул сыяктуу эле помидордун баасы кымбат болсо, анын алмаштыргыч товарларын сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми помидору өтпөй калса сатуучу, аны томат паста же болбосо сок ширесин, помидордун ширесин жасап коюуга мүмкүнчүлүгү болот экен. Ушул сыяктуу эле эмгек рыногунда дагы ушундай карама каршылык болот экен. Жалдоочу, эмгек рыногунда биз билебиз, жалдануучуну көбүрөөк иштетип аз акча төлөөгө аракет кылат. Аз эмгек акы төлөөгө аракет кылат экен. Бул жалдоочу. Ал эми жалдануучу болсо, көп акча алып, аз иштегенге умтулат. Көп акча алып, эмгек акы алып, аз иштөөгө умтулат. Мына ушул карама каршылык көп убакыттар бою абдан курчуп келген. Жалдоочулар абдан эзип келген. Биз тарыхтан билгендей 18-19 кылымдын баш жагы, орто ченинде көп өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрү, Америка Кошмо Штатында дагы жумушчулар абдан эзилип, башкача айтканда, жалдануучулар 12-14 саатка чейин жумушчу күнү созулуп, эмгек акы абдан төмөн, эптеп өлбө жаным өлбө деп өз үй бүлөсүн бакканга эптеп жете тургандай эмгек акы төлөнгөн, бир жумасына 6 күн иштешкен. Ушунчалык оор эмгек шартта, эч кандай шарты жок абалда иштеп, эзилип келгендигин биз билебиз. Мына ушул эзилүүдөн чыгуу максатында жумушчуларды бириктирип, пролетариат деген ат менен, пролетариат бул урпактарынан башка эч нерсеси жок жумушчуларды пролетариат деп атап келишкен. Мына ушул пролетариатты жетектеп бардык өлкөлөрдүн пролетарлары бириккиле деген уран менен бардык өлкөлөрдүн пролетарлары бириккиле деген уран менен
жетектеген ушул эзилүүчү тапты эзүүдөн бошотуу максатында немец окумуштуулары Карл Маркс, Фридрих Энгельс, философ, математик, ар тараптан өнүккөн күчтүү инсандар, бул Маркс менен Энгельс анын досу, ушул жетектеп эзүүдөн чыгарууга аракет кылышкан. Мына ушул аракеттин натыйжасында көп өлкөлөрдө, мына биз билгендей Париж коммунасын билебиз, 70 күн убакыт болсо дагы ошол кандайдыр бир ошол өлкөгө, Батыш Европа өлкөлөрүнө, Америка Кошмо Штаты окшогон өлкөлөргө кандайдыр бир сестенүүгө алып келди. Париж коммунасы сестенүүгө алып келишти. Ушунун негизинде акырындык менен баягы жумушчу убакыт күндөрү азайып, эмгек акысын жогорулатуу, шарттарды түзүп берүү акырындык менен жолго коюла баштаган. Ошондой эле мындай нааразычылык ушул жумушчу кыймылына алып келген жумушчу кыймылдары эмнелер кире тургандыгын биз азыр тактап жаза кетели. Жумушчу кыймылы ушул өзүнүн аты эле айтып тургандай жумушчу кыймылына качан гана нааразычылык күчөгөндө пикеттер, иш таштоолор, революциялар кирет экен. Мына ушул нааразычылык курчуп күчөп кеткенде ошол мамлекеттин, өлкөнүн өкмөтү, мамлекетти эч бир чара колдонбогон учурларда революцияга айланат экен. Мына биз азыр сүрөттө көрүп тургандай эң биринчи адамдар өздөрүнүн көйгөйлөрүн чечип берүүгө, өкмөткө, ошол ишкананын жетекчилерине кайрылуу жасап, өзлөрүнүн шарттарын коюп, кандай шарттарды түзүп берүү керек, шарттар жөнүндө билдирүү жасашат. Билдирүү жасагандан кийин билдирүү сөзсүз түрдө бул уюштуруу түрүндө жүргүзүлүш керек. Бул уюштуруу профсоюз уюму, профессионалдык уюм аркылуу жүргүзүлүш керек. Профсоюз уюму профсоюз уюмдарына бардык кесиптеги адамдар, мейли шахтерлор өзүнүн уюмуна, мугалимдер, врачтар, металлургтар, куруучулар жана башкалар ушундай уюмдарга биригишип, өзүнүн укугун коргоо максатында, укуктарын коргоо максатында биригишет. Мына ушул профсоюз уюму аркылуу гана билдирүү жасап, мөөнөтүн көргөзгөндөн кийин гана алар ушундай митингтерге жана иш таштоолорго чыгууга укукка ээ болушат. Мына биз сүрөттө көрүп тургандай, мына ушундай көп митингтерден кийин баягы көйгөй курчуп кеткенде акырындык менен революцияга айланып, мына Кыргыз Республикасында, Кыргызстанда 2005 жылы революция болгонун биз билебиз. 2005 жылы март революциясы, март айында, ошондой эле 2010 жылы апрель айында, апрель революциясы бизге ушул көйгөйлөрдүн убагында, талаптардын убагында чечилбегендигинин натыйжасында
күчөп кеткендигинин натыйжасында келип чыкканын биз билебиз. Ошонун негизинде жумушчу кыймылы абдан күчөп кеткен учурда экономикалык саясий кырдаалды ошол мамлекетте абдан оор шартты жаратат экен. Муну түшүнгөн өлкөлөр азыркы учурда ошол өлкөнүн өкмөттөрү коллективдүү келишимдерди түзүүгө өтүшкөн. Коллективдүү келишим бул профсоюз менен жалдоочунун ортосундагы келишим. Профсоюз жана жалдоочу же болбосо иш жалдоочунун ортосундагы келишим болуп саналат экен. Ушул келишимде эки жак кол койгондон кийин ошол шартка, убакытка, эмгек акыга макулмун дегенден кийин ал жалдануучу жанагындай пикетке же болбосо бир өзүнүн талаптарын кое албайт экен. Андан тышкары бул ушундай жумушчу кыймылын жоюу максатында таптардын атаандаштыгында бул таптарды биз айттык азыр эле. Капитализмде, капиталисттик системада капиталисттер экөөнүн ортосундагы карама каршылык жана жумушчу кыймылы, жумушчу күчүтөрү, жумушчулар же болбосо пролетариаттар системасында, феодалдык системада, феодалдык коомдо же болбосо мында таптар феодалдар жана дыйкандар. Кул ээлечилүү коомдо кулдар жана кул ээлөөчүлөр болуп атат. Бул кулдар өзүнүн керт башына дагы ээ болушкан эмес. Кул ээлөөчүлөр, анан кулдар. Ал эми социалисттик системада ушул эки карама каршы тарапты жоюу максатында Энгельс, Маркстын изин жолдоп Владимир Ильич Ленин биринчилерден болуп ушул социалисттик мамлекетти түзүүгө жетишти. Биз билебиз, Советтер Союзу бул жерде эч кандай карама каршылык болгон эмес. Ал эми капиталисттик системада да ушу таптардын кызматташтыгын акционердик коомдорду ачуу менен акционер ошол иштеген жумушчулардын колунда да болуп аларды сатып алып, ошо ишканага жумушчу дагы ээ экендигин белгиленген. Демек, түшкөн пайдасы канчалык көбүрөөк болсо, ошончолук ал иштеген жумушчу дагы көбүрөөк эмгек акы ала тургандыгын натыйжасында таптардын же болбосо бир кызматташтыгы келип чыккан. Мына бүгүн биз жумушчу кыймылы жана таптардын атаандаштыгына токтолдук.